Араларыңыздарга урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мен бир жакшы бир дрон жөнүндө айтып берейин дедим эле. Ушул Алпагу дрону да. Алпагу бул деген Дуржуонун аскерлеринин жаман түшү да, жаман албарыстысы. Анткени Алпагу арзан, көп көлөмдө чыгарыла алат, бир киши аны башкара алат. Жана аябай мындай дыкаттык менен 10 км учуп, максатты тап, ал максатты көздөй алат. Бул деген эмне негизи? Алпагу өзү ушул Түркияда чыгарылат. Алпагу деген америкалык Switchblade-дин аналогу да, окшош аябай. Switchblade-ке окшош. Эгерде азыр Түркияда көрсөңөр, бир селжук байрактар ойноп жаткан ушул сериал бар. Алда Алпагу хандын ролун ойноп жатат. Ошол хандын урматына аталган. Ушул Алпагу автоном тактик сабит канатлы деп аталат. Жанкечтик дрон өзү. Буружу компаниясы аркылуу чыгарылат да. Ал жөнүндө маалымат аз негизи интернетте. Кандай колдонулуп атабы, колдонулуп атпайбы, бирок Switchblade-дин көзүн көздөгөндө тесттер өтүп атат. Ал жакшыртканга аракеттерди кылып атышат. Ушундай аябай көп нерсе жасалып жатат. Эмне кылып атат дрон? Ал деген ушул ишенимдүү күнү түнү иштей алат. Сырткары минималдуу күрө заян менен автономдук так сокку берет. Ушул так кайсы максатка мээлесе, ошол максатка жете алат. Анан сырткары кыймылдуу максаттарга көз салат жана кыймылдуу максаттарды ала алат да. Мындай кыймылдап жаткан машиналерди же кандай бир аскерлердин тобун. Жогорку натыйжалуу навигация, үчүнчү башкаруу жана багыттоо алгоритмдер, эгерде мисалы үчүн алганда бир адам башкара алат, же болбосо бир нече ушул Алпагуту бирдей чыгарса, анын баарын бир адам башкара алат, же болбосо бир нече адам ошол бир Алпагуну башкара алат да, атайын система менен. Жана ушул жалгыз чүрүккер тарабынан башкарылат, бул абдан жакшы, анткени бул комплекс эмес да, буга бир нече киши кереги жок, бир эле киши керек, бир эле адам. Бул деген абдан аскердик иште абдан маанилүү нерсе да. Аскердик курал көп учурунда комплекстик курал. Ал үчүн көп кишини үйрөтүш керек. Алпагуну бир эле кишини үйрөтүш керек. Аны үйрөтүү маселеге жатпайт. Анткени Алпагунун учуп, анан атака кылуусу автоматташтырылган да. Негизи адам башкарганы бул бир гана чечим чыгарат да. Учуруп туруп, ошол кайсы бир мындай тоону айлантып туруп, учуруп карап, байкап, анан чечим чыгарылат да. Атамбы, атпайбы? Ошол чечим адамда калат. Учуп, анан максатка согуку жасоо бул деген автоматташтырылган. Жана ушурдагы миссия токтотуучу кырылдарларда өзүн жок кылуу режими бар. Мисалы үчүн атака кылып жатканыңда бир маалда карадың, аякта ушул барымтага алынган адамдар бар да, алардын өмүрүнө зыян тийбеш үчүн өзүн жок кылууга кнопкасын басып койсоң, өзүн жок кылат. Жана өркүнөтүлгөн жана жергиликтүү электрондук ок дарылары, коопсуздугу орнотуу триггер системалары. Ок дарыларын алмаштыра берсе болот да. Кээ бир ок дарысынын ордуна кошумча батарея кошуп коюп, жөн эле баягы байкоочу дрон кылып салсаң болот. Же болбосо 3 килограммдык баягы ок дарысын коюп, атайын ошол пехотаны, жогонун аскерлерин жок кылганга иш алып бара аласың. Анан түпкү улуттук камтылган аппараттык жана программалык камсыздоо программалары бар. Мындай ар кайсы атака кылган уголдар менен колдонсоң болот. Техникалык өзгөчөлүктөрү 10 километрге чейин учат жанкеч дрон. Анан миссияга чыдамкайлыгы 15 мүнөт уча алат. Эгерде боеголовкасына жеңилирээк кылсаң, кичине узарат ал убакыт. Согуштук башы баягы 300 грамм жардыруучу зат колдоно аласың. Кийинки версиялары 3 килограммга чейин. Мотору электрлик, ошон үчүн баягы 700 метр бийиктикке учкандан кийин угулбай калат да, аны байкалбай да калат, чымчыктан да кичинекей болот да. Ошон үчүн баягы жоо аны акыркы көз ирмегинге чейин байкабай да эле калышы мүмкүн. Жана ишке киргизүү ыкмасы бул түтүктөн кызылган аба менен атат да, же болбосо пирозаряд менен атып туруп асманга учурат. Мына ошондагыдай. Жоокер алат, ушуну чуркап келет, ага ачат, 10 километр алдыда ушундай топ турат, душмандар тобу турат, аны жок кылыш керек деген буйрукту ага командир берет.
ага атайын учуп келген дрон аны разведка кылат, көрөт, жана ушул ал деген жакшы экен, анда азыр атака кылабыз деп ушул тубусту жайгаштырат, тубустан атат, тубустан ушундай дрон учуп чыгат. Бул акыркы модификациясынын көрүнүшү. Акыркы модификациялар оордонуп калды бир аз, алысыраак учуп калды, көбүрөөк учуп калды. Бул мурунку модификациянын көрүнүшү. Негизи ушундай да, выставкада ушул 1 метрге жетпеген узундугу. Учканда канаттары ачылып туруп, башкаруу башталат. Ушундай тоо аймактарга койдултууну жакшы, абдан сигналды мындай ачык бийиктиктен жиберсе болот. Ал учуп келип туруп, ошол тубадан атылып, секирип, учуп, атайын ошол эгерде кандайдыр бир целди алдын ала компьютерине киргизип койсоң, ошону таанып, учуп келип жардырат да. Жардырганда албетте баягы ошол атайын уктарлар менен тийип, ошол тирүү күчтүү жоокерлерди жок кылат. Дагы ушундай топтук чыгаруу, ошол группалык топторду чыгаруу, атуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошол негизи кыска видеосунда көрүп койсок, видеолор ушундай да. Видеолору албетте Вурумжу компаниянын карамагында, алардын интеллектуалдык ошол менчиги, бирок биз ушул көрүп койсок, видеомдо дагы бир көрсөтүп койсом жакшы болот деп ойлойм. Ушундай дрондор бар, алардын баасы мен деген санаганым боюнча бир $2000 тегерегинде өзүнүн жабдыктарынын баасы. Кытайдын жабдыктарын колдонсо, өзүлүк жабдыктарды иштеп чыкса кымбатыраак чыгат, $5-6 чейин чыгат. Мисалы үчүн инженерлердин ишин жана ошол программалык баалар менен кошо санаса, бир даананын баасы $10,000 $30,000 чейин чыгып кетиши ыктымал. Бирок ошол снаряддын деле баасы ошого чейин барып калат да. Ошол эле бирок снаряд менен атканда сен деген жөн эле атасың, тийдиби тийген жокпу, бысымылда дейсиң, минометтик снаряд же артиллериялык снаряд. Бул снаряд болсо форточканын ичине учуп келет. Машинанын форточкасына, үйдүн форточкасына ичине кирип кетеби, так тиет, анан текке кетпейт да. Мисалы үчүн, эгерде артиллериялык снаряддын кайсы бир бөлүгү текке кетип калса, бул болсо окоптун ичине учуп келип, үйдүн ичине учуп келип, душманды жоону жок кылганга кудурети жетет. Демек, бул колдонуу абдан дыкаттык менен колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Муну колдонуу эффективдүүрөөк да, мындай снаряд менен атканга, пушка менен атканга. Тоо ичинде абдан ылайык. Бизге биздин ушул күчүбүздү күчтөткөнгө кызыктуу нерсе деп ойлойм, эсептейм. Демек, ушундай нерсени Кыргызстанда өндүрүп чыгарганга мүмкүнчүлүктөрдү коюш керек, издеш керек. Анткени бул нерсе келечек да, бул нерсе келечек. Эгерде группалык түрдө колдонууга жана автоматташтырылса, анда бул абдан зор, абдан коркунучтуу курал болуп калат. Биздин өлкөгө жоо басканга ниети жок болуп кетет. Биздин коопсуздугубуз сакталат. Ошон үчүн ушундай системаны дагы биздин жооптуу адамдар караш керек, аны өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн издеш керек. Эгерде кандайдыр өндүрүштү башкарып бер десе, мен деле башкарып бере алам. Мен деле ал нерсени алып бара алам да. Ошон биздин ушундай нерсе жасасак, Чын өлкөсү коопсуздураак болуп калат го деп ойлойм ишенем. Эмки видеодо көрүшкөнчө.